Биз азыркы учурда Сокулук райондук сотунда турабыз. Эртай Исхаков мыйзамсыз кармалып турат. Соту болгон жатат. Бул Тилек байке болсо селекция айыл болуп калат, селекция айылынын тургуну ошо ичинен билет окуяны. Себеп дегенде бул жерде Эртайдын мыйзамсыз камалып жаткандыгы бул Тилек байке айтып берет азыр чоо жайын. Чоо жайын айтып берип коңузчу. Эмне болуп камалып атат, кандай болуп атат? Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Менин кайрылуу себебим баягы чындыкты айтыш керек. Эртайда биринчи очередь күнөө жок. Эртай баягы биринчи арча эшикте суу жок болгон кезекте ошактын эмесин чагылдырып жүргөн болчу да. Анан мен ошол жака барып Эртайга кайрылып, сизден суранабыз, биздин да көйгөйдү чечип бериңиз, биздин үнүбүз бир жогорку жака жетпей атат. Сиз дагы чагылдырып берсеңиз, сиздин себебиңиз менен үнүбүз жетип калат деген балким ойдо чакырганбыз. Биринчи эмедечи. Анан баягы экинчи кайра дагы чогулганда, элибиз чогулганда. Баягы жол жабылып атпайбы, бирок жол жабылганда Эртай мырза жок болчу анда. Жол жабылгандан кийин Эртай мырза келген болчу. Ал дагы мындай жол жапсын, тийгүү деп айткан эмес. Мен да силерден суракка алып жүргөндө Эртай мырзага акча бердиңерби, акчага ким спонсор болуп атат дегенде мен эч кандай биздин Аустралиянын атынан баягы квартальный болгондон бизде Эртайга акча эч кандай акча берген эмес. Эч кандай өзүнүн ыктыяры менен баягы биздин үнүбүздү бир жогорку жакка Садыр Жапаровго жеткизсин деген кайрылуубузду жасаганбыз. Жол жапканда Эртайдын эч кандай күнөөсү жок. Бул жерде эч кандай жана байкелердин да күнөөсү да жок. Биз деген суу боюнча чыкканбыз. 3 айдан бери суу жок. Ошо суу боюнча чыкканбыз да көйгөйбүз. Бу жерде 3 байкени боштондук негизичи. Күнөөсү жок ал байкелердин да. Жөндөн жөн эле баягы камап кетип атат да. Алардын күнөөсү жок. Эч кандай баягы Эртайдын айткан сөзү да жок. Камалсын деп дагы айткан жок. Акча бер деп айткан жок. Жолго чыккыла деп айткан жок. Элдер баягы ар кандай болуп кеткенде баягы жолго чыккандан кийин бир 3 сааттан кийин кечинде караңгыда саат кечки маал саат 9-10 келген. Анан ошону видеого чагылдырып берген болгону. Эч кандай баягы элдерге айткан да эмес. Мен элдердин атынан да сүйлөп атам баягы. Өзү эле келген видео баягы биздин группада бар болчу, ошо группадан көрүп келип баягы бизди көйгөйүбүздү чагылдырып берип атат да. Эч кандай жаман ой жок. Анан баягы чынын айтканда Роводудан да сурактымда айткам, силерге жанагындай суу берип, силердин башыңарда жана наркотик сыяктуу башыңарды ичип алып, башыңарды айландырып, ошо себептен бардыңар деген сыяктуу да суроолорду берди да. Эч кандай жанагындай суу, наркотик, суу эч кандай колдонулган жок. Ар бир жаран өзүнүн ыктыяры менен чыккан, кыйналганынан чыккан, сабыр түгөн чыккан. Ошол мен эч кандай Эртайдын күнөөсү жок. Эртайга боштондук. Эртайга боштондук. Жана эки байкеге да боштондук. Алардын да баягы сууга элге баягы салым кошуп, жардам кылып, элден бир тиын албай ушул байкелер жардам кылып жүргөн. Жардам кылып, ошо тамак ашын алып келип берип, күн түн дебей өзүнүн баягы убак саатын курмандык кылып, жардам кылып жүргөн байкелерди дагы, активист байкелерди да камап кетип атат. Бул деген туура эмес. Бул мен ойлоп атам бир кысым болуп атат, бир жогорку жактан дагы бир кысым болуп атат да, бул приказ болуп атат мындай айтканда. Бир гана Аллахтан коркуш керек. Бир формачандардан эмес, бийлик өкүлдөрдөн эмес, бир гана Аллахтан корколу. Бара турган жерибиз 2 метр жер. Баарыбыз тең бир кепинге оролобуз. Эми мыйзамдуулук болсо, мыйзам сакталып турган болсо, Эртай жана жигиттер, байкелер акталат деп ишенелик. Мыйзамдуулукту талап кылабыз. Биз адилеттүүлүктү чечип бергенге суранабыз.